Ислам дини мусулманды милдеттендирет Аллахтын пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын акысын берүүгө. Пайгамбардын акысын берүү деген эмне бул? Пайгамбарды гана ээрчүү, пайгамбардын сүннөтү менен гана жашоо, элчилигине ыйман келтирүү, алып келген нерселерге ыйман келтирүү, анын пайгамбар экендигине ыйман келтирүү жана ээрчүү. Алейхиссалату вассалам. Аллахтын салават саламдары болсун. Эгер силер Аллахты сүйчү болсоңор, мени ээрчигиле дейт. Ошондо силерди Аллах Таала сүйөт дейт. Аллах Таала ошондо силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет. Аллах Таала кечиримдүү жана мээримдүү дейт. Аллах Таала айтат: кимге туура жол анык болгондон кийин пайгамбарга каршылык кылса жана момундардын жолунан башка жолго ээрчисе, тандаган жолунда жөн коебуз жана аны тозокко салабыз. Ал кандай гана жаман жай. Имам Ахмад рахимахулла айтат: назарту фи мусхаф дейт. Мен мусхафты карадым дейт. Мен ошондо дейт Аллахтын элчисин ээрчүү тууралуу дейт 33 жерден таптым дейт. Андан кийин бул аятты окудум дейт. Аллахтын элчисинин буйругуна каршы чыккандарды сен эскерткениң дейт. Аларга бир фитна, бир бузукулук келип калуусунан дейт. Жана улуу жана оор азап келүүсүнөн аларды эскерткениң дейт. Ушул аятты кайда окуду дейт. Анан жанындагылар сурады дейт шакирттери: "Ма'л фитна?" Фитна деген эмне дегенде Имам Ахмад жооп берди: фитна деген бул ширк деп. Аллахтын буйругуна бир каршы амал кыла турган болсок, Аллахтын буйругун жана Аллахтын элчисинин буйругуна каршы амал кыла турган болсок, бизге эмне келет экен? Бизге фитна экен. Ал фитна эмне экен? Ал ширк. Жана ошондой эле бизге оор азап берилет экен. Ошол ау юсибахум азабун алим деген акыретте жан ооруткан азап түшүп калуусунан абайлашсын дейт.